азыр турат. Сен текшеребең. Аламүдүн районуна караштуу Акжар конушунда көп жылдан бери көптөгөн көйгөйлөр чечилбей келе жаткандыгына нааразы болуп, конуштун жашоочулары 2010-жылы жалпы элдик жыйын менен аталган конушка координатор болуп дайындалган Сүйүнбай Мырзакановдун жумуштан кетүүсүн талап кылышууда. Үчүн дайыр барбайт, сиз барсыз прокуратурага. Мени чакырса мен барамбы? А мен үчүн токтотуп койбойт. Сиз бу жерде төрага болуп иштеп атасыз. Аламүдүн районуна караштуу Адилет конушунун жашоочусунун айтымында 2010-жылы Адилет Акжар конушунун координатору Сүйүнбай Мырзаканов конушка суу, электр энергиясы, жол маселелерин чечип берем деп Адилет конушунун жашоочуларынын документтерин чогулткан. Бирок убада кылынган маселелер али күнчө чечилбей келе жатат. Бизди документ токтоткон буларчы. Андан кийин биз айткан эмнеге биз акпатак уланып атсак десек, жок, мен силерге эме кылып берем, документ чыгарып берем, суу чыгарып берем, трансформация баарын кылып беребиз, акча менен кошо деп. Андан кийин бизге көп нерселерге акча топтоду булар. 3,5 миңден налог төктүрдү, трансформацияга деп 3,5 миң акча топтолгон. Анан суу чыгарып берем деп ага акча топтогонда, андан кийин бирок биз 13 жыл таза суусуз калдык. Былтыр кышында биз таза суу боюнча ак үйдүн алдына пикетке чыкканбыз. Анда да такыр жыйынтык болгон жок. Азыр ишенсеңер таза суу чыкканына 1 ай болду. Эл өз каражаты менен 13 миңден акча топтоп таза суу чыгарып алдык да. Анан биз дагы ушул Сүйүнбай экенин, ушул командасына каршыбыз да. Себеби дегенде биз дагы акчабызды топтоп 13 жыл суусуз да жок, башкасы да жок, бизди ушундай абалга калтырды да. Анда айттык, сиз анда Акжар менен боло бериңиз, биз Адилетке эмне киришип атасыз? Биздин акчабызды эмне алып атасыз? Биздин акчабызды алды, кайтарылган жок, бизге эчтеке, суудагы эчтеке берген жок да. Кундуз Асылбашева Акжар конушунда жашап жатканына 5 жыл болгон. 3 баланын энеси, 3-чү баласы 1-чи топтогу Майып. Акжар конушунун координатору Асылбашеванын Майып баласына гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн баланын аты жөнүн жазып кеткен. Бирок аты жөнүн жазып кеткени менен ал жардам көрсөтүлбөй келе жаткандыгына нааразы. Анан карантин учурунда экөөсүнүн ортосуна чоң уруш чыгып кетти. Гумпомуштарды өзүнүн баласына, өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн жакын тууган тааныштарына таратып аткандыгы тууралуу мага кайрылуулар, жооптор келди, бирок аягына чыга алган жокмун, анткени балдар менен үйдөн чыга алган жокмун да. Анан ошол нерсени кечээ бул жерден козгоп, ошондо көп киши эме ала албай калган. Десем, мен аброюма шек келтирген сөздөрдү аябай айтып, мазактап, шылдыңдап, сен эмне кыла аласың деп, өзү чоң эле аял. Эми ушул эже сый менен эле кетип, жаштарга орун берсе деген эле ниетибиз биздинчи. Уже ал эже 60-тан өтүп, уже пенсиядагы киши 65-терге чыгып калган эле чоң аял. Эми билими деле орто, мен сыяктуу эле орто деңгээлдеги. Ошол менин азыр кайрылуумдун эмеси ушул гумпомуш боюнча ушуларды текшерип берсе деп мен суранат элем элден. Текшерип, мен сыяктуу жалгыз бой аялдардын укуктары корголсо, каралса деп суранам да. Мен элден, чоңдордон суранат элем. Ушул биздин кичине эне бала укугу корголуп атат да. Ошолорго коргоп берсе биздин укуктарыбызды, ушундай эмелер басынтпай, ушу балдарыбыздын жана баламдын, инвалид балдарымдын укуктары корголсо деп мен сиздерден суранарым, чоңдордон суранарым ошол эле. Анан бизге ошол чын иштеп, чын эме иштеп, убакыт саатына справканы эмнени болсо да баардык эме менен туугандаштырылбай бүтүрсө деген ниетибиз да. Анан ушул жерге эми документ чыгып берсе деп суранат элек. Сүйүнбай Мырзаканов 2010-жылы жалпы элдик жыйын менен Акжар конушуна координатор болуп дайындалган. Акжар конушу азыркы күндө мыйзамсыз салынган. Эч кандай документи жок конуштардын катарында. Жерибиз мыйзамсыз болгондугуна байланыштуу ушундай координатор деген сөз. Мен багыт берүүчү кызмат берилген мага. Мага чейин 7-8 адам иштеп кеткен. Анан азыр мен жетектегеним 2010-жылдан бери мына 10 жылдын жүзү болуп келатат. Мен бул чырдын келип чыгышынын себебини бирден бир ойлоймун. Мына Электросила компаниясы бизге свет берген. Ошол компаниянын жетекчиси Вадьянов Али Рамазанович мына Акжар конушунан 27-көчөдөн 44-кө чейин жалпы эл өз чөнтөгүнөн чогулуп алып ашар ыкмасы менен электрлештирүүдү курган. Анан муну мага өткөрүп берген, мен балансама деген сөз болгондо мен ага каршы чыкканмын. Экинчиси, шайлоо мезгилинде трехфасканы ар бир үйгө обещать эт дегенде мен электриктер менен кеңешип туруп
мүмкін емес екендігін біліп тұрып аға неме болгонмун, каршы чыкканмын. Ошондуктан бул Вадианов экөөбүздүн ортобуздан карамышы өттү десек болот. Андан кийин Вадианов ар бир эле бул кубаныч эмес. Мага Калы Сордодон жөнөттү, өкүлчүлүктөрдү, мына свалканын айланасындагы адамдарды жөнөттү. Кээ-бирки мага тааныш болбогон спортсмен балдарды жиберди. Ар түрдүү адамдарды жиберип, ушул мени коркутуунун аракетин кылып атат. Мен жакында мына аксакалдарыбыз, сырттагы жүргөн аксакалдарыбыз. Мен Вадиановдун үстүнөн жазсам да болот эле. Мунун туура эмес иш аракеттери боюнча. Анан ал аксакалдар суранып, койчу эми сүйүн, тым кой өз жумушуңду аткара бер деди. Мен өз жумушумду аткарып, неме кылдым, мына өзү мага каршылаш тарап деле өздөрү мойнуна алып атат. Мен мыйзам чегинде жооп бергенмин, далилдерди достаточно келтиргенмин. Мага ошо кыскартылган иштер боюнча, мен көпчүлүк баягы арыздары боюнча мага өздөрүнүн баягы заключенияларын чыгарып берген. Мына өзүңөр көрдүңөр, азыр көпчүлүк эл, бул жерде дагы көпчүлүгү жок элдер WhatsApp группалардан жазып атат, мен кой деп атам, башка деп атам. Өзүм менин дагы калуумду, дальше иштебимди талап кылып турат. Мына өзүңөр деле күбө болдуңар. Мен эл суранганса, конечно, иштеймин. Арызды мага 500 жазсын, кот 1000 жазсын. Мен мыйзам чегинде мыйзам бар. Төбөбүздө Кудай бар. Мен ага таза жооп берүүгө даярмын. Менин жана мен бир тараптуу эмес, Кыргызстандын 7 областынан бул жерде демилгелүү топ деп түзүлгөн мощный команда бар. Бири башка жакта болсо, экинчиси анын жумушуну сен кылдың, сенин жумушуң, сенин милдетиң деп аткара турган, мен ишене турган командалар бар. Ошолордун жардамы менен, мына элдин колдоосу менен Кудайым буйруса иштейбиз. Ал эми мыйзамдаштыруу бул биздин деңгээлде боло турган иш эмес, бул мамлекеттик деңгээлде боло турган нерсе. Анан мен муну бир күндө чыгарып берем, 2 күндө чыгарып берем, 5 жылда чыгарып берем дегенге менин андай бир полномочиям жок. Мен только уюштуруу иштерини жасадык. Ошол эле Вадиановдун светке киргизиши боюнча бир топ иштерди мана биз жасап бердик. Биз анын өзүнө дагы миллион сом эл чогултуп, биздин кээ бир адамдар өтүп кетти. Ошолордун аркылуу биз миллион сом бергенбиз мынакей. Аз до сих пор бул күнгө чейин бул бизге отчетуну берелик. Берген адамга бериш керек да. Мырзакановдун үстүнөн конуштун жашоочулары 329 арыз менен тиешелүү органдарга кайрылган. Бирок эч бир себепсиз ал арыздар каралбай келе жатат дейт конуштун жашоочусу. Анан Акжарда 2005-жылдан бери жашайм. Бул жерде болуп жаткан мыйзамсыз иштер жөнүндө бир нече жолу жогорку жактарга мына Сүйүн ака айтып кеткендей кайрылганбыз. Акжар боюнча 329 арыз жазылган буга чейин. Бул тууралуу мен да Акжардын маселеси тууралуу 329 арызды бардыгы мен жазган эмесмин, элдер жазган, арасында меники да бар. Ошонун айынан коркутуулар болгон, кайткан эмес. Мына былтыр мурдагы Чүй областынын губернатору Алтынбекке келип айтып, биякта мыйзам челер сатылып атат, комиссия түзүңүздөр деп чогуу келип, комиссия түзүп телевидение чакырганбыз 15 мартта. Ага чейин мага коркутуулар болуп аткан, ушул эле Сүйүн Мырзакановдордун тобунда өстөр айтып аткан. Сүйүн эке да бир жолу мага эскерткен, эгерде сен муну тийбасаң, сени уруп кетет, сабап кетет, өлтүрүп кетет. Мен болсо артка кетпей кайра эле ошол элдин проблемасын көйгөйүн алып чыгып аттым, коомчулукка телевидениени чакырып. 15 мартта болду, телевидениени алып келдик. 30 март күнү менин үйүмдүн алдынан сабап, мен больницага жатып чыктым, покушение болуп. Бул жөнүндө РППга катталган, эгерде мыйзам болсо, судмед эксперттен өттү, 13 күн больницада жаттым, 12 күн үйдө дарыландым, амбулатория каттап. Кана карайт эле го, караган жок. Сүйүн эке айтып атат, мен ак болсом деп. Ну ладно, убакыт бар. Эгерде мына мен айтып коеюн, бу жерде 2 гана мыйзам бар. Адамдык мыйзам, бул житейский. Анан кийин юридикалык мамлекеттин мыйзамы. Бул эми мынакей Садыр Нуркожоевич бийликке келди. Эми көрөбүз, көп кызмат, элдин бардыгы үмүтү бар. Көп маселелер косколот, ачылат го деп ойлоп атабыз. Буга чейин бардык органдар, фискалдык органдардан баштап, башкаруу органдар бүт бардыгында коррупцияга аралашкан. Анан кантип чыгат арыздар? Кантип косколот? Мага окшогон миңдеген адамдар покушение болгон, бийликтен кысым көрсөтүлгөн, түрмөгө жаткызылган. Мына Садыр Нуркожоевич дагы түрмөгө жатып чыкты ошонун айынан. Анан айырда актар ак илет сынбайт болуп калып кеткен. Садыр Нуркожоевич айткандай,
каралбай калып кеткен ящиктерде. Эми Кудай калса убакыт келди, эми эгерде Сүйүн Мырзаканов ак болсо, акта чыгат да териштирилип. Ага эмне чычалайт мисалы үчүн. А мен айтып атам, менин укугум жок сизди күнөөлөнгө. Сот менен прокуратура бар. Анан бул жерде мисалы үчүн мен айтып коеюн, эч бир мыйзамда жазылган эмес, бирөө огородун, бирөө үйүн бирөөгө сатса, бир айыл статусу жок болсо, эч кандай документ жок болсо, кызыл китеп, технический китептери 10 000 сомдон алганга булардын кандай укугу бар? Мисалы, бул да мыйзам бузуу. Баняларга 2 000 сомдон салган, бул мамлекеттин мыйзамы. Эгерде бу жерде айыл статусу жок, эч кандай захват жер болуп атса, элдер жашап атса 15 жылдан бери, бул да мыйзам бузуу. Жолдорго налог салган, бул да мыйзам бузуу. Үй салып аткан адамдардан Бишкек водоканалга сууга акча төлөйбүз. Квитанция менен келет, ал мыйзамдуу түрдө. Сен сууду көп иштеттиң деп сүйүн акалар барып 1,5 000 сом, 2 000 сомдон ошол үйлөрдөн акча алган адамдар бар. Алар арыз чачкан. Арыздар бар турат дагы деле каралбастан. Колунда жок инвалид адамдар участоктарын салып, тамдарын сала албай жүргөндөрдү рейдерстер менен тартып алып башка бирөөлөргө сатып жүргөн фактылар бар. Аларды бир канча жолу кайрылганбыз. Ошолордун негизинде келип туруп анан мен покушение жазып больницага жаткызып коюп атпайбы. Мына бүгүн эми мен альтернативный жолду айттым. Азыр да угушпай атат. Элдер бул жерде бир четти мыйзамды түшүнбөгөндүктөн экинчи четти жанагы биртке тыйым берип койсо алданып ошого жазалап кыйкырган менен вопрос чечилбейт. Бул жерде мен айтып атам. Давайте элдер топтойлу. Сүйүн акайга кошулуп элдер көрсөтсө, же элдер өздөрү шайласа, давайте ошо чогулуп алып 3 адам, 4 адам иштесин да. Координационный совет түзөйлү, алдына байкоочу кеңеш мөмө кылайлы. Свет маселеси буга чейин Атамбаевдин поручениясы менен кирип калган. Частный организация Север Электросила деген, Бадянов деген Али Рамазанович башчысы. Анан ал жарымына чейин киргизип калганын Сүйүн акай айтып атат. Мен документтерди требуйт этип атам. Ошол ар бир айткан сөздү документ менен, факты менен далилдеш керек. Анан миллион канча топтоп бергенин билбейм, Сүйүн акай айтып атат. Анан калган ылдыйкы көчөлөргө свет тартылын элек. Анан эми аны бул жакта башка линия жок болсо, Вадянов мойнуна алган болсо, до конца бүтүрсүн да. Жанагы 35 киловатт дегенде ал уже вопрос чечилген. Акжарыктар киргизбей койгондон кийин Акбат аркылуу ал өтүп кетет ал. Şunday çoğuluş kılam, falan kılam deyip жүрөсүң. Senin kolundan gele uşuça yelgen bütün kol neme kılaylı. Sen решение çıkarttın, şu Akjar'da men bardık vaprostorun çeçem, meni koy kıla deyip turgan bolsang, sen de koy ölüm. Çeçpeyle olsun, sosyallık vakit boyunca da sen oşak, sen Эгерде мага полномочия тие турган болсо, Bununçu. решение чыгарам деп обещать этпейм. Бирок социалдык анда burada кое турчу. Решение эртелик эсип чыгарабыз аны. Мен да чыкпайм.